жылы туулган. Анан 1989 жылы 100 жылдык юбилейге биздин музейибиз уюшулган. Бул жерде ошо 19-кылымдагы түштүк кыргыздардын жашоо турмушу, чоң аталарыбыз иштеткен буюмдар, жыгачтан жасалган буюмдар, өмүр баяндары. Анан бул жерде ошо 1918-жылы Абдыкадыр Оразбеков Коммунисттик партиянын 19-жылдагы Кызыл гвардия отрядынын башчысы Шебяков деген киши менен маектешип аткан мезгил. Анан бул жерде Коммунисттик партиянын катарынан мүчө болуп, басмачыларга каршы кандай тарыхта биз ушинтип айта беребиз. Жок, тарых өзүнүн аталышы менен сакталган. Өзүнүн аталышы менен сакталуу эми биз ушундай немеде түшүндүрөбүз да. Абдыкадыр Оразбеков катышкан экен. Азыр Маданият жана маалымат министрлиги деп айтышат. Бул жерде ушул Абдыкадыр Оразбеков кыргыз маданиятынын дагы өсүшүндө абдан көңүл бурган. Биринчи оркестрлердин куралышы 32-жылы улуу террор, массалык репрессиянын курмандыгы 10 миллиондогон адамдар болгон. Бирге репрессияланган кишилер, музейибиз ачылгандагы 100 жылдык юбилейдин 1989 Эч ким кирбей туруп түрмөгө башталып, өзү камалган да биринчи болот. Ошо өзүнүн Aydan Bişkek'ten aldım. Бишкектен келди да. Sizlere yanına gelip koştu. Çayханадан чыккан кызылдан чайын. Экспонаттар sizde kaçtan olmasın? Кайдаден жок. Көп кишилерге эң кызык ушунда болгон кайда төрөп кетет. Үйүнү өз төрөп 89-дагы сүрөт. 100 жылдык юбилейге дейин музей уюштурганда ушу киши заказ кылышып, чакырышып, лекция окуп бер дегенде мен жөнөтүшүм. Буrakta. эң мыкты музей деген болмаганбыз, район. Район мезгилде калганбыз. Tatlı tekensizler. Дайыма суук жерде туруп, иштин ордуна карабай, ушунун баардыгын сактоо зор. Биздин маданият тармагынын ичиндеги дагы эң бир мындай жетекчиликтен, жамааттан жоопкерчилик мамилени талап кылган иш бул музей иши да. Мен түшүнөт, бир көрүп эле түшүнүп кете берет да. Такыр бүгүнкү күнү Баткен облусунда Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан иш сапар уюштурулуп, анын алкагында келип отурабыз. Бүгүнкү күнү түшкө чейин Кызыл Кыя шаарында, түштөн кийин азыр Кадамжай шаарында, эртең Сүлүктүү жана Баткенде, ошондой эле Лейлекте маданият тармагындагы спорт, жаштар саясаты, массалык маалымат каражаттары, этника маселелери боюнча жетекчиликтер менен ушу каникул мезгилинде биздин ошу көйгөйлөрдү чечүү маселелери боюнча иштер алынып барылат. Ошондой эле биздин бүт маданият мекемелериндеги объектилер ар бирине инвентаризация жүргүзүлөт. Ошондой эле биздин кызматкерлер менен, жетекчилер менен методикалык жардам берүү иштери улантылат. Ал жерде азыр өзүңүздөр билесиздер, Баткен облусу өзгөчө статусту алды. Ошол өзгөчө статусту алганда мыйзам чегинде бардык мекемелер, маданият мекемелери республикалык каржылоого өттү. Маданият министрлигинин өзүнүн карамагына өттү. Ошондуктан биз буга чейин өзүн өзү башкаруу органдарына баш ийген, ошол тараптан каржыланган, ошол тараптан көзөмөлгө алынган объекттерди азыр жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында биздин кесиптештер менен биргеликте, ынтымакта кантип инфраструктурасын оңдойбуз, кантип ошол жерде кадр маселелерине жардам бере алабыз, квалификациясын жогорулатуу маселелерин чечебиз. Ошондой эле маданий жактан сапатты көтөрүү, маданий жактан тейлөөнү күчөтүү жана баардык көпчүлүк жаш өзгөчөлүгүнө карабастан социалдык жактан баардык катмарга жетиштүү деңгээлде биз тейлөөнү жакшырта алабыз. Мына ошол маселелерди биз өзүн өзү башкаруу органдары менен биргеликте дагы иш алып барабыз. Анан мындан сырткары, мына өзүңүздөр билесиздер, апрель айынан баштап өлкө башчысы президентибиздин протоколдук тапшырмасы менен маданият тармагынын кызматкерлери 100%га айлык акылары көтөрүлдү. Ошондуктан да кабар алганы келдик. Канчалык көтөрүлдү, нааразычылыктар жокпу? Андан кийин көтөрүлгөндөн кийин
сөзсүз түрдө ошондой шарт түзгөн учурда биз дагы маданият тармагы элди агартууда, интеллектуалдык деңгээлин, дүйнө таанымын байытууда биз маданият тармагы өзүбүздү өлкө башчысынын алдында кайра немебизди беришибиз керек, жообубузду беришибиз керек. Ошондой айлык көйдү эми биз дагы сапатты жакшыртышыбыз керек. Ошондуктан кызматкерлер менен жолугуп, кесиптештерибиз менен канткенде биз эл аралык деңгээлде же эл аралык деңгээлге жете албасак дагы ушундай бир заманбап актуалдуу болуп аткан жаштарды тарта ала турган маселелер чечебиз. Мисалы, ошо мен 2-3 мисал айтып кетейин. Китепканаларда цифровизация өткөрүү, санарип өткөрүү. Анда окуучу бала ал ооруканадабы, чөп жыйып жүрөбү, бир спортчулар чет элде жүрөбү, ал аралыкта туруп ошол керектүү китептерин окуй алыш керек, электрондоштурушубуз керек. Ошол инфраструктурасын кантип компьютерлерди көбөйтөбүз, кантип электрондук өткөрөбүз, мына ошол маселелер сүйлөшүлөт. Музей боюнча виртуалдык музейлерге өткөрүү иши жүрүп жатат ушул учурда. Кыргызстандын каалаган жериндеги ар бир жаран Кыргызстандагы музейди виртуалдык түрдө ал сайтка киргизилип, YouTube аркылуу каналдар ссылка менен кирип, ошол жактан ошол музейдин ар бир экспонаты жөнүндө тааныш алыш керек. Ал убакытсыз жок барганга заманбап технологияларга өтүшүбүз керек да. Ошондой эле биздин маданият тармагындагы маселелер. Бул ырчыларыбыздын, аткаруучулардын, аспапта, эл аспаптар оркестринде ойногон биздин артисттерибиздин, ошондой эле классикалык үлгүдөгү аспаптарда ойногон артисттерибиздин шарт түзүп берүү, аларга шакирттерин көбөйтүү, көпчүлүк биздин балдарды маданият тармагына кызыктыруу тартуу. Ошондой эле массалык түрдө биз азыр билим берүү министрлигине дагы сунуштар айтылган. Мектептерде иримдерди ачуу, драма иримин ачуу, сүрөт, би, музыка жана башка. Ошолорду кантип биз президенттин жарлыгын сапаттуу ишке ашырабыз. Президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана ден сак жашоосу жөнүндөгү жарлыкты биз ишке ашыруунун эң эле бир керектүү аспабы бул жаш муунду театрга үйрөнтүү, түшүндүрө алуу. Ал кадимкидей окуп, анализдеп түшүнө алыш керек. Китепти, жазуучу акындардын чыгармаларын ажырата алыш керек. Ошондой эле спектакльдерди түшүнүш керек, балетти түшүнүш керек. Классикалык үлгүдөгү хорду айырмалай алыш керек, ар бир оркестрлердин түрлөрүн. Нота түшүнүш керек. Неге биздин балдарыбыздын баары таланттуу, аябай таланттуу болгону ошол балдарыбызга мектеп билим берүү министрлиги менен биргеликте, анан үч тараптуу ата-энелер менен биргеликте иш алып барып, массалык түрдө ушу маданиятты көтөрсөк деген ой менен келип отурабыз. Кыргызстандын келечеги сөзсүз түрдө биринчи орунда, келечегинде туризм биринчи орунда турат. Бардык тармактарга караганда ушул экономиканы дагы өнүктүрүүдө туризм биринчи орунда турат. Ошондуктан Баткен облусу бул жогорку палеолиттен баштап мына азыркы мезгилге чейинки доорду камтыган артефактылар көп табылган, ошондой эле тарыхый, маданий мурастар көп, петроглифтери көп облустарыбыздын бирине кирет. Биз азыр эле бүгүн сүйлөштүк, ушул Баткен облусунун аймактарындагы музеификация, Римдегидей кылып музеификация кыла турган кайсы жерди кылсак болот, аны адистер менен реставратор, архитекторлор, археологдор менен бирге иш алып барабыз. Туристтер келе турган. Себеби турист деген ал сөзсүз келип эле бир сүрөткө түшүп селфи кылып кетиш эмес. Ал туристтер келгенден кийин адамзаттын жалпы материалдык эмес маданий мурастарына кирген жерди таап, ошону анализдеп, окуп, үйрөнүп, өзүнүн жергесине, өзүнүн ишине пайдаланыш керек. Менделеевдин бүтүндөй элементтери табылган бул Кыргызстан. Бардык Менделеевдин толук элементтери. Биз ошону туристтерге көрсөтүшүбүз керек. Ошонун ичинен ушул Баткен областында эмне бар? Ошондой эле флора менен фауна. Кандай башка жерде жок дары өсүмдүктөр бизде өсөт. Кандай башка жерде жок ушундай аба ырайы же ушундай бир климат же болбосо минералдык заттар жайгашкан, аларды көрсөтүшүбүз керек. Ошондой эле уникалдуу биздин жаратылышыбыз. Ошол жаратылышты дагы түшүндүргөндө бизде жаратылыш кандай сонун эле деп коебуз да туризмде. Өнүктүрүүдө жок. Ошол ар бир биздин топурактардан баштап өсүмдүктөрүбүздүн башка жерде өспөгөн, ден соолукка пайдалуу
экологиялык туризмге өтүшүбүз керек деп эсептейм. Кызыгуусу аябай чоң. Баткен эли өзү деле күтүп жатат, жетекчилиги. Бизге ушу ар бир министрликтен биргелешип иштесек, биз бул жакта шартты түзсөк, анан чындап жыйынтыктуу бир сабаттуу өзүнүн жыйынтыгын бере турган иштерди алып барсак дегенге жеттик да, популизмди таштап. Антип биз ушул өсүп келе жаткан муунду аябай сабаттуу, ар тараптан өнүккөн, өзүнүн жерин сүйгөн, өзүнүн жеринен кетпей туруп өзүнүн жерин өнүктүргөн бир билимдүү жаштарга шарт түзө алабыз. Биз өзүбүз үлгү боло алабыз. Баткен облусунда дагы бир сыймыктана турган инсандардын бири бул биринчи жазгыч, жазма акындардын бири бул Молдонияз. Молдонияз бул жазма акын дагы эмес, медреседен атайын билим алган, 2-3 тилде жазган акын. Ал философ акындарыбыздын бири болгон да. Биз азыр атайын акындар манас театр түзүлүп, ал жерде акындар, дастанчылар да бар чогулуп башы бириктирилди да. Алар бир эле Бишкекте борборлоштурулбайт, ал бүтүндөй 7 областтын акындарын кошо карайт. Анан акындык өнөрдү изилдеген биздин философия болобу, тарых болобу, же болбосо кыргыз тили адабияты тармагына дагы керектүү маалыматтарды бере турган ишти алып барат да. Ошондо биз азыр айтып атабыз ушул акындарга аккан суу темасы, зар заман темасы, дүнүйө темасы да Калыгуловия, Арсланбек Буйлашуулу, Жеңи жок, ушул Молдонияздардын жолун жолдогон азыр эч ким жок. Андай бийик философиялык өмүр, өлүм, чын дүйнө, жалган дүйнө деген нерселердин деңгээлинде жете турган, философиялык деңгээлде ой жүгүртө турган акындар тарбиялап чыгарышыбыз керек. Азыр акындарыбыз күчтүү, аябай чоң мектеп өсүп келе жатат, бирок ошо сиз суроо бергендей Молдонияздардын деңгээлиндеги философиялык ой жүгүрткөн. Бул Иммануэль Кант, Конфуцийлердин деңгээлинде ой жүгүрткөн адамдар болгон да. Калыгуловия, Жеңи жок, Молдонияздар. Буюрса биз ойлойбуз ушул Молдонияздын дагы мына юбилейлик иш-чаралары келе жатат, ага даярдыктар көрүлүп башталды. Вот. Ну как сказать, у нас хорошее здание, знаете, за которым мы... Да, типовое здание. Я сама здесь училась. Закончила эту школу, закончила училище, высшее учебное заведение. И вот пришлось работать и даже, оказывается, быть директором. Вот, я никогда не предполагала это. Поэтому мы за это здание боремся изо всех концов. Только не делали, но мы стояли на своем. Вот, потому что это все приспособленное. Если мы потеряем это здание, то не знаю, что будет. Потому что в других школах вы увидите, что происходит. Да. Поэтому вот пока боремся, слава Богу, хватает педагогов. Педагогов, это везде Да. кадровый вопрос, да? Кадровые вопросы просто, ну если что, потом с вами поговорим. Хорошо. А сейчас Я вот как раз... выпускница нашей школы тоже работает здесь. Это уже отдыхать. У нас проблема в том, что когда вот начинаются эти праздники, уезжают в Москву. Вот, а так Инна Юрьевна, вот я что хочу сказать, она даже у нас все эти есть подшивки, все, она очень хорошо проводит брейвинги. Даже на Рыбуджима, вот Инна знает, мы ей иногда отправляли. Вот брейвинги, потом по музыкальной литературе. Садитесь, по музыкальной литературе, вот это вот все мероприятия, очень интересно. Вот, это Инна говорит, так специалистов, которые точно, это я и Эмир Кусаевна. Но Инна Юрьевна, она ведет уже как спец. У нее и выпускники эти, все так, 3, и еще 4-й студент. Сейчас вы тоже увидите его. И сколько учеников? На фортепиано 47. Это в Баткене самое большее. Мы вот держим вот это, понимаете? 3-4 смены, да? Значит, 2 смены. 2 смены. 2 смены. Мы в субботу работаем полностью. Всех наших вот учебных заведений по учебному плану. Понятно. Такая Знаете, работа будет вот мы, у нас. Инна Юрьевна, смотрите, делает книги. Вот что хорошо, она у нас немного библиотеку дает. И вот, видите как? Потому что нехватка учебников, Да. этих вот по музыкариям, вот особенно в период, когда каникулы летние, она сидит вот этим. Вот именно электронные, нотные тетрадки мы будем готовить. В этом году первый курс заканчивает училище музыкального, да, вот по классу аккордеон, работает давно. В общем, ну, у нас вообще педагоги творческие, вот, поэтому как-то стараются, да, тоже выпускники.
Выручает, Он да? выручает, он молодец, у него 5. Когда кончили? Нет, он еще не закончил. еще учится. Да, он приезжает, потому что он все равно каждую субботу приезжает, и он нам помогает. Вот у нас было посвящение первоклассников в пятницу, 5 учеников выиграло. Ради, конечно, холодно здесь. Зимой мы не Не используем. отапливается, да? Нет. А чтобы ставить обогреватель или что? Сіздер Бухарчин ақша Кызылжай местный самоуправление Горкинештен қаралған, да? Некоторые вот период моего управления, да, иногда в этом вопросе мы помогали, но здание на первом этаже расположено государственная регистрационная служба. Но мы надеемся, что в этом году мы переселим их куда-нибудь, да, подальше. Вы вряд ли. Освободим. А насчет отопления? Насчет отопления у нас по городу везде автономно. Вы там снова говорили все. И она награждена вот грамотой. Вот эта вот грамота награждена за профессиональное обучение учеников. Вот. Но это моя ученица когда-то заканчивала. У меня она закончила училище и дальше. Это оставался, да. Вот они вместе ходили так. Вот. Ну, молодец. Вот у нее в этом году 4 выпускника. Она будет поступать. На следующий год еще одна. Специалист есть специалист, понимаете? Поэтому, так что держимся вот так. Большое спасибо. Да. Да, одна. А сколько учеников? 16. Да, ну вот они выступают, спасибо им тоже. Да. Ким қобыз серсе, ал ең күшті математик болады. Себебі моторика, не қату іште деген қолын күшін бұлдасы. Үшінші сілер, еркек балдардан да өткен күшті математик болушылар мүмкін, ыр жазышылар мүмкін, шығарма жазышылар мүмкін. Ким қобыз серсе инструмент, мес аяқ кешті. Игілік, ә? Сізге дағы. Сен тартылтасың? Мен тартамын. А, мана тартады. Мен тартамын. Осы мен тартамын. Қашын? Сүрет сатпаған қасым. 2011 жыл. Сол азыр қалғаны чыңлаштым спецшотты бары сәй максимум көбейтті. Былтырғы жыл спецшоттан түшкенімізді тұрады. 80 мың ашу ақшағыз, әмді ол өстеге келді. Шоға биылға қосымша қосып тұру бір керекті аппарат. Сіз шығарыңыз, Онда işte bunu Айтып беріңізші. Азырға чейинги окурманыбыз 370 болуп калды. Жакшы. Жакшы. Жаңы жери окуу залы. Окуу залы биягы ошол келген мектептер жаңы. А немеде сырость жоқ, сақталышы жоқ? Жок, азыр Кудайга шүктү шипир жапкандан бери жакшы. Кудайга шүктү. Мындай баягы отурган аялдар деле сүйүнүп атат, ушу балдар кичине болсо эле алып келгенде ойлоп кетишкен. Неме жайкы мезгилде эмне кылайлы достор? Биз былтыркы жылы центр раннего развитиядагы ушундай центрлерди 28 китепкананы кара лагерь кылганбыз да, жайкы лагерь кылып. Местный самоуправлениялар өзлөшүп. Быйыл колдоп берсеңиздер сиздер дагы. Бізде бай. Жазғы лагерь. Бізде пионерский лагерь до сих пор функционирует. Бул жака бара албаган, акча төлөй албаган балдарга бесплатно биз ушу центр раннего развития бар го. Балдар окуп кеткенден былтыр 28 китепкана кара лагерь уюштурдук. Мантып, аны өз колубуз менен жасап, үчтүп койдук, кичине неметчи. Өзү силерден маданият кызматкерлери Булар өзүңүздөр жасадыңыздар? Өзүбүз жасадык. 26 курчакты өзүбүз жасадык. Карабыз болгонманда өзүм ушуларды нектип. Коронавирусты жасадыңыздар? Ошондой боттор баягы. Сіздерге Кыргызстан келечек атқан қарыздарды сақтап қалдыңарды 2003 айлық алды. Муз школаларына
Кадил культуранын ичинде. Окурмандарыбыз көп. Бирок мына шарттуулуктар келет. Столдагы жетишсиз. Үйлерде хранением да койсуздар. Баштаган, мына ичинде карточканы баштап, Канча китеп болдуңуз? Фондон беребиз деп атышабы? Айне кітап бүттірі. Кітаптары күйіп қалатын елер саған қарап тұр. Сіздерге мына біз бір күн айтып міне, шол біздің маданият министрі Азамат Қапарович өзі баштап, шол жерлерге қыдырып, бүт айылдық райондық бүт аймақтардағы мадани объекттер, мадани мекемелердің ахуалыменен түзден түз алышып, қазірдегі көйгөйлерменен танышқаны бізден ошол министрдің орынбасары Салтанат Абдуллаевна келіп отырады. Қош келіпсіз, Салтанат Абдуллаевна. Анда емесе сөзді бізден министрдің орынбасары Салтанат Абдуллаевнаға беремін. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, аман эсен, аманчылыкта баарыңыздар ушул жерде көргөнүмө аябай кубанычтамын. Министрдин ысык саламын айтып коюуга уруксат этесиздер. Министрликтен буйрук чыккан болчу, ушул майрам күндөрү биз Кыргызстандын элин маданий жактан тейлөө үчүн жумуш күндөрү улантылат деп, ошол 1 жылдык оор ишке карабастан туруп, азыр сиздер жумушту жакшынакай кылып аткарып жатканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу кесиптештер, биздин ушул Баткен облусуна, бир эле Баткен облусу эмес, бүтүндөй Кыргызстандын баардык аймактарында, баардык облустарында Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин орунбасарлары жерлерге барып атабыз. Бул сиздер менен кездешүүбүздүн негизги максаты кече эле жакында апрель айында өзүңүздөр Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин орунбасарлары жерлерге барып атабыз. Бул сиздер менен кездешүүбүздүн негизги максаты кече эле жакында апрель айында өзүңүздөр көрдүңүздөр, өлкө башчысы, урматтуу президентибиздин протоколдук тапшырмасы менен 4 социалдык тармактагы 4 министрлик, ошол 4 министрликтин ичинен дагы 100% айлык акысы ушул маданият тармагынын кызматкерлериники көбөйтүлдү. Маданият тармагы 30 жылдын ичинде 4 революция болду, 3 жолу оор экономикалык чоң кризистен өттүк. Ушул жерде ошол кризистерди өзүнүн каны жаны менен отурган муун отурасыздар. Ушул биздин Кыргызстанды сактап калган, бала чаканы таратпай, үй бүлөнү таратпай, ал аз келгенсип, неберелерди да багып өлгүрүп, ал аз келгенсип 3000-4000 айлык менен бүтүндөй ушул маданият тармагындагы музей, китепкана, маданият үйлөрүндөгү, кинодогу, спорттогу союздан калган салтты сактап, союздан калган биздин объектилерди талатпай, тонотпой, жоготпой чыдап келген муун отурасыздар да. Ошондуктан азыр биздин көптөн күткөн эңсеген күндөр келип 100%-га көбөйдү. Буга чейин 50%-га өткөн жылы август айында көбөйткөн элек. Азыр мына 100%-га көбөйүп, баарыбыз кубанып отурган чагыбыз.